Жалал Абад облысы, Тоғыз Тору району, Атай айылы, номер 5 Бартабас атындағы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Башталгыч классынын мугалими Абдыжапарова Астра Мамедкадыровна. 4-нчы класс кыргыз тили сабагы. Балдар, өздүк гигиенаны таза сактагыла. Көпчүлүк бар жерге барбагыла. Колду тез-тезден самындап жуугула. Көчөгө чыкканда маска тагынгыла. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Сабакка маанайыңар кандай? Мен силерге ар дайым күндөй жылуулукту, күндөй сулуулукту жана күндөй бийиктикти каалаймын. Балдар, азыр кыргыз тили сабагы өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Өтүлгөндөрдү кайталоо үчүн тест. 1-нчи суроо. Тактооч сөздү тап. А-сы көлгө, Б-сы өйдө, В-сы өлчө. 2-нчи суроо. Кош сөз түрүндөгү тактооч кайсы? А-сы өйдө төбөн, Б-сы өйдө жак, В-сы кечке маал. 3-нчү суроо. Тактоочтун суроосу. А-сы ким? Б-сы эмнеси? В-сы кайда? 4-нчү суроо. Кайсы тактооч сөздө ката бар? А-сы күнү-түнү, Б-сы бир паста, В-сы бир күнү. 5-нчи суроо. Чекиттин ордуна кайсы сөз туура келет? Фонтандын суусу атырылат. А-сы төмөн, Б-сы ылдый, В-сы өйдө. Балдар, 5 суроого 5 мүнөт убакыт берилет. Тести тегеректегиле. Тактоочту жакшылап окуган болсоңор, эрежелерди жаттаган болсоңор, демек тести туура тегеректедиңер деп ойлойм. Кана балдар, тетрадыңарга салыштырып карап алгыла. 1-нчи. Б-сы өйдө. 2-нчи суроону оку. Өйдө төмөн. А-сы. 3-нчү суроону оку. В-сы кайда? 4-нчү суроону оку. А-сы күнү-түнү. 5-нчи суроону оку. В-сы жогору. Эрежелерди кайталап эсибизге салып алалы. Тактооч заттын атын билдирип, ким эмне, кимдер эмнелер, кимиси эмнеси деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү тактооч айтабыз. Мисалы, ким tegirmençi, emne su, emneler su var. Сын сыпатын
үңүтүсүн, даамын, формасын, көлөмүн билдирип, кайсы деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү санатош деп аталат. Мисалы, ак, бийик, даамдуу, тегерек. Санын иретин билдирип, канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү санатош деп аталат. Мисалы, 91, 11, 12, 12-нчи, 19-нчу. Эпизоддун кыймыл-аракетин көрсөтүп, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Адилет дары ичет. Шундап, эмне кылат? Дары ичет. Асан алма өргө отургузуп жатат. Асан эмне кылат? Эмне кылат? Ататоч. Зат, сын, санатоштордун алдында колдонулуп, алардын атын атабай жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ататош деп аталат. Мисалы, мен, сен, сиз, ал, биз, силер, сиздер, алар. Ататоч, сынаточ, санаточ, зататоштун суроолоруна жооп берет. Аракеттин ар кандай кырдаалын, сын сыпатын, сан өлчөмүн, ордун, мезгилин көрсөтүп, кандай, кантип, канча, кайда, кайдан деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү такточ деп аталат. Азаматсыңар балдар. Силер эрежелерди унутпапсыңар. Жакшы жаттапсыңар. Кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Алар чоң 3 топко бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөр: зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, такточ жана этиш. Кызматчы сөз түркүмдөрү: бөлүкчөлөр, байламталар, жандоочтор, модаль сөздөр. Өзгөчө сөз түркүмдөрү: сырдык сөздөр, тууранды сөздөр. Бүгүнкү өтө турган темабыз өзгөчө сөз түркүмдөрүнө кирген сырдык сөздөрдү өтөбүз. Сабактын темасы сырдык сөздөр. Сабактын максаты: сырдык сөздөр жөнүндө түшүнүк аласыңар. Тексттен сырдык сөздөрдү таап, тыныш белгилерин кое аласыңар. Сырдык сөздөргө карата көнүгүүлөрдү иштеп, сулуу жазууга тарбияланасыңар. Эреже: адамдын ички сезимин, сүйүнгөнүн, кейигенин, өкүнгөнүн, коркконун, кубаттоосун билдирген жана жаныбарларга карата айдоо, чакыруу иретинде айтылуучу сөздөр сырдык сөздөр деп аталат. Мисалы: баракелде, бах, эх, пай-пай, кап, өш, хош, чип-чип, чиге-чиге жана башка сөздөр кирет. Сырдык сөздөр 3кө бөлүнөт. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр, айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр, турмуш тиричиликке байланышкан сырдык сөздөр. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр: мындай сырдык сөздөр кайсы учурда колдонулат? Биз кубанганда, сүйүнгөндө, өкүнгөндө, таң калганда, корккондо, чочуганда жана башка учурларда. Мисалы: бали, сонун ырдадың. Разы болгондогу, пай-пай, таң калганда, эх, өкүнгөндө, ой, чочуганда. Айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр. Мындай сырдык сөздөр
Айбанаттарды жана канаттууларды айдоо, чакырууга карата айтылат. Мисалы, чү-чү ат мингенде, кош кой айдаганда, түү-түү тоокторду чакырганда, чиге-чиге эчкилерди айдаганда жана башка. Турмуш тиричиликке айтылуучу сырдык сөздөр мындай сырдык сөздөргө: адамдар күнүмдүк бири-бири менен учурашууда, коштошууда же ыраазычылыгын билдиргенде колдонулуучу сырдык сөздөр. Мисалы, саламатсызбы? Арыбаңыз? Жакшы турасызбы? Рахмат жана башка сөздөр кирет. Балдар, сырдык сөздөрдүн жазуу эрежелерине да көңүл бөлөлү. Сырдык сөздөр сүйлөмдүн башына келсе, үтүр өзүнөн кийин коюлат. Мисалы, ура, кино башталды. Бул сүйлөмдө сырдык сөз сүйлөмдүн башына келгендиктен өзүнөн кийин үтүр коюлду. Сырдык сөздөр сүйлөмдүн ортосуна келсе, үтүр эки жагына коюлат. Мисалы, алар кап бүгүн да келбей калышат окшойт. Бул сүйлөмдө сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келгендиктен эки жагына үтүр ажыратылды. Сырдык сөздөр сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр коюлат. Мисалы, жакшы окуган экенсиңер балдар, баракелде. Бул сүйлөмдө сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келгендиктен өзүнөн мурун үтүр коюлду. Эгерде сырдык сөздөр кайталанып айтылса, ортосуна дефис коюлат. Мисалы, пай-пай, мый-мый жана башка. Кана балдар, бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү болгон болсо, окуу китебиңердин 131 бетин ачкыла. Биринчи көнүгүүнү иштейли. Текстти окуп, мазмунун айткыла дейт. Көк асман. Шатырап жааган жамгыр уйку келтиреби, көзүм илинип кетиптир. Турсам, жамгыр басылып, чөптөрдү, тамдарды, тоолорду, бактарды жаркыратып салыптыр. Көңүлүм көтөрүлүп, эшикке көңүлдүү чыктым. Бах, аба кандай таптаза. Пай-пай, канаттуулар кооздукту коштоп чырылдашат. Аңгыча каркыралардын кыйкуулаган үнү угулуп калды. Дароо асманга көз жибердим. Баракелде, каркыралар асманга кол менен тизгендей кырка тартып, чыгышка беттеп баратышыптыр. Чиркин, жаандан соң асман бир башкача тунук, бир башкача көгүлтүр. Асмандын көк, ээн, чексиз экендигин ошондо гана байкадым. Аттиңай, жанымда кагаз калемим болсочу, деп өкүнүп да алдым. Балдар, экинчи көнүгүүнү карагыла. Тексттин экинчи, үчүнчү абзацын көчүрүп жазып, сырдык сөздөрдүн астын белгилегиле. Мисалы, бах, аба кандай таптаза. Мында сырдык сөз бах. Астын белгилеп коебуз. Пай-пай,
канаттуулар кооздукту коштоп чурулдашат. Мында пай астын чийип коебуз. Ал эми экинчи абзацтагы сырдык сөздөрдү силер таап белгилегиле. Үчүнчү көнүгүүнү карайбыз. Сырдык сөздөр катышканда сүйлөмгө кандай тыныш белгиси коюлганын байкагыла, көчүрүп жазгыла. Чиркин, жагандан соң асман бир башкача тунуп. Бул сүйлөмдө сырдык сөз чиркин сөздүн башына келгендиктен өзүнүн кийин өтүр ажыратылды. Жагандан соң чиркин, асман бир башкача тунуп. Бул сүйлөмдө сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келгендиктен эки жагына бүтүр ажыратылды. Үчүнчү сүйлөмдү окуйбуз. Жагандан соң асман бир башкача тунуп чиркин. Бул сүйлөмдө балдар сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келгендиктен өзүнүн мурун өтүр коюлду. Үчүнчү көнүгүүнү көчүрүп жазып, сырдык сөздөрдүн астын сызып койгула. Төртүнчү көнүгүүнү карайбыз. Сырдык сөздөр боюнча класстерди түзгүлө. Адамдын ички сезимин билдирүүчү сырдык сөздөр. Мисалы, баракелде, чиркин, кап. Ал эми калган боштуктарды өзүңөр таап жазгыла. Кийинки класстерди карайбыз. Айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр. Мисалы, кош, күчү, өш. Ал эми калган боштуктарды силер таап жазып мага жөнөткүлө. Балдар, бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү эле болдубу? Эми силер кайтарым байланышка чыккыла. Көнүгүүлөрдү катасыз солуу таза жазып мага жөнөткүлө. Ал эми үйгө тапшырма 132 беттеги 5-көнүгүүнү карагыла. Сырдык сөздөрдү катыштырып 5 карточка түзгүлө. Саламатта калгыла.